бардык майрамдардан дагы өзгөчө 8 мартта гүл соодасы кызыйт. Дал ушундай букет гүлдөр чет өлкөдөн, алыскы чет өлкөлөрдөн алып келингендиктен, булардын баасы бир топ кымбат, былтыркы жылга салыштырмалуу 20-30% кымбаттаган. Ал эми бөлмө гүлдөрү, идиштеги гүлдөр Кыргызстанда өстүрүлгөндүктөн, алардын баасы бир топ арзан. Голландский чоң розалар 250'dan. Monola Kenyaniki 200'dan, 150'dan бар. Голландия розасынын бир данасы 250 сом, анткени анын узундугу 90 сантиметр. 130 сомдук розалар дагы бар, бирок алар кыскараак болуп 70 сантиметрге барат. Апаларга ак роза, жаш айымдарга кызыл роза алсаңар болот. Keçen 11 geçişler. Кыргызстанда жаңы жыл 8 март, 14 февраль жана 1 сентябрь күндөрү гүл соодасы кызып, гүл саткандар жылдык кирешени таап алабыз дешет. Өлкөдө жергиликтүү гүл өстүрүүчүлөр аз болгондуктан көбүнчө чет өлкөдөн келет. Баанын улам кымбаттап турушунун себеби да ушул. Ал эми Ош шаарынын базарларында сатылган гүлдөрдүн көпчүлүгү коңшу өлкө Өзбекстандан алынып келинет. Олар сыйкалам 300'ден. Канча түшүп бересиз? Булар 250-280 беребиз. Буларды Өзбекстандан алып чыктык. Идиште отургузган болсо да, көрсөңүз, кызыл, ак, сары, айтор бардык түстө гүлдөйт. Жандуу гүл соолуп калбайт. Үйдүн абасын тазалайт. Арзандагы 300 сомдон башталат. Өзбекстандын гүллөр. Ошондой эле быйыл идиште отургузулган гүл дагы модага айланды. Алардын баасы 250 сомдон башталып 2000ге чейин. Өзгөчө мекеме ишканалар коллективдеги айымдар үчүн дүңүнөн буйртма кылышууда. Айым үчүн эң жакшы белек. Внимание биринчи. Жанында болсо эле белектер эми кошумча да адамдан. Айым үчүн эң жакшы белек эмне деп ойлойсуз? Айым үчүн эң жакшы белек бул внимание да. Ошол. Дагы кайсы белектер айымдарга өзүнчө жакшы? Гүл. Айым өзү гүл да. Гүл жакшы белек. Айымдар үчүн эң жакшы белек бул үй бүлөсүнүн тынчтыгы, эл журттун тынчтыгы, балдарынын бакыты, эненин эң жакшы бакыты ушу. Дүйнөдө гүлдү эң көп сатуучу өлкөлөр негизинен Европада болсо, аны өндүрүп киреше тапкандар Түштүк Америкада жана Африка чөлкөмүндө. Айрыкча майрамдарда гүл сатуу ишмердиги жанданып, андан түшкөн киреше миллиарддаган долларга жетет дешет эл аралык эксперттер. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.